Бейиш нуру. Сүйлөгөн гүл. Аллах Таала адам баласына акыл берди, аң сезим ыроолоду. Ал эми барлыктарды, жаратыктарды болсо акылмандык менен жазылган бир китеп сыяктуу, бир кат өңдүү кылып жаратты. Тагыраак айтканда, ар бир жаратык бир китеп сыяктуу бизге акыйкаттарды айтып жатат. Китепти окуганда биз кандай маалыматтарга ээ болсок, дал ошол сыяктуу эле бул аалам китебин окуп да көп улуу акыйкаттарга ээ боло алабыз. Демек, бактарак болсун, өсүмдүк же жан жаныбар болсун, баарын китеп сыяктуу окуй алат экенбиз. Түгүл денебиздеги ар бир орган китеп сыяктуу. Мындай жаратыктар байкаган жанга Аллахтын барлыгын жана бирлигин сан жеткис тилдер менен жар салууда. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. Бул китептер Аллахты таанытууда. Кандайча дейсизби? Анда жакшылап көңүл буруңуз айтып берели. Гүл. Өзүнүн абалы, кооздугу, ээ болгон так системасы менен Аллахтын барлыгын, жалгыздыгын далилдеп көрсөтүп, бизге ушинтип кайрылат. О адам баласы, мага кара. Жөнөкөй бир баракка тартылган гүл деле өзүнүн сүрөтчүсүн далилдеп көргөзүп турбайбы? Анан мен сыяктуу нукура, жандуу, терүү жана чеберчилик менен жасалган чыныгы гүлдөр кантип ээсин, сүрөтчүсүн көргөзүп бере албасын? Албетте, менин да бир чебер сүрөтчүм бар. Бир акылмандуу, даанышман кожоюнум бар. Эми менин бар болушума себепкер болгон урукка, топуракка, абага, сууга жана күнгө карап көр. Булардын баары жансыз. Жансыз себептер мени кантип жасай алмак эле? Мени кантип жарата алмак эле? Мени жарата алуу үчүн жандуу болуу да жетиштүү эмес. Чексиз илим ээси болуусу абзел. Ал илим ээси менин да, мага окшогон башка гүлдөрдүн да программасын билиши керек. Мен аалам барагына жазылганым үчүн аны да билиши керек. Андай болсо, мындай эгейсиз илимди кайсы себепке ыйгарып мени жаратты деп айта аласың? О адам баласы. Кудурет күчкө ээ боло албаган зат бир нерсе жасай да, жарата да албайт. Муну баары билет. Менин бар болушума зарыл болгон күндү айландырып, жамгырды жаадырып, топурактагы элементтерге өкүмүн жүргүзүп, аба мейкиндигин мага ылайыктап жарата алар кудурет ээси ким анда? Мага дыккат көңүл буруп кара. Менин бар болушум, көрүнүшүм, түзүлүшүм, формам, жытым, өңү түсүм, ичимдеги бүтүндөй система айтор бүт баары бир заттын жеке каалоосу менен болууда. Менин түсүмө кара. Мага эң жарашыктуу түс берилген. Бул түстөрдү караган жан чарчабайт, зерикпейт. Мени жок кылбай бар кылып, шекилсиз кылбай форма шекил берип, жытсыз калтырбай жыт берген, ошол эле кезде таң калыштуу так система жайгаштырган заттын чеберчилигин кара. Мени башка кайсы себеп ушундай кооз жарата алат, айтчы. Эми мени ушунчалык кооз көрүнүшүмө, шекилиме кара. Үстүңдөгү кийимдин да бир чебер бычмачысы, чебер тигүүчүсү бар экендигин билесиң. Анан кантип мен сыяктуу бирдей калыптан чыккан ырааттуу формамды жана мыкты кийимимдин ээсин көрө албайсың? Жансыз себептерди бир тарапка кое тур. Бүткүл бычмачы тигүүчүлөр чогулса да мага ушундай форма кийгизип, үстүмдөгүдөй кийимди тиге алышабы? Бутагыма, жалбырагыма, уругума жана көрүнүш турпатыма кара. Жер бетиндеги жаратылган башка гүлдөргө окшошмун. Системабыз да окшош. Демек, мени ким жараткан болсо, аларды да ошол зат жараткан. Бир түрдөгү гүлдөргө түсүм, шекилим окшогону менен биз бири-бирибизге окшош эмеспиз. Бири-бирибизден айырмаланып турабыз. Урук, сабак, жалбырак өңдүү негизги дене мүчөлөрүбүз окшош көрүнгөнү менен форма шекилибиз башка-башка, молекулаларыбыз башка-башка. Мени миллиондогон гүл досторума окшоштуруп албоо үчүн бүткүл гүлдөрдүн формасын, шекилин, абалын билүү керек. Демек, мени ким жаратса, жер жүзүндөгү бардык гүлдөрдү да ал жараткан. Эгин талаа кимге таандык болсо, андан алынган түшүм да ага таандык эмеспи? Андыктан атом, бөлүкчөлөр ааламын чексиз жана эбегейсиз талаа мейкиндигине ким айланткан болсо, мен сыяктуу миллиардтаган жаратыктарды бул дүйнөдө эгип жыйнаган дал ошол зат.
Мен ушул жер жүзү деп аталган талаанын бир жемишимин. Демек, жер жүзүнүн кожоюну менин кожоюнум. Мен бир жер жүзү эмес, асмандагы күн менен да байланышым бар. Башкача айтканда, күн менин бар болушум үчүн эң чоң себептердин бири. Демек, мени ким жаратса, күндү да ал жараткан. Күндү ким жараткан болсо, күн системасындагы планеталарды да, галактиканы да ал жараткан. Кыскасын айтканда, менин кожоюнум бул ааламдын кожоюну. Ооба, көктөгү жана жердеги бүт нерсе Аллахка таспих, мактоо айтууда. Дагы гүлгө окшогон бардык макулуктар, атомдон тартып жылдыз күнгө чейинки бүткүл жаратыктар Аллахка сансыз тилдер менен алкоо айтып, анын барлыгын, жалгыздыгын бүт ааламга кыйкырып жар салууда. Мынакей, о менин бир тууганым, биз жөн эле карап коюп, бирок көрө албаган, күнүгө эле алдыбыздан чыкса да байкабаган улуу акыйкаттарды жөнөкөй бир гүл айтып берди. Биз дайыма Аллахтын макулуктарын караган кезде кандай кооз дебей, тескерисинче кандай кооз жаратылган деп карашыбыз керек. Дайыма айлана чөйрөнү карап, суктанып, тафаккур кылып, ой жүгүртүшүбүз керек. Чебер болгон Аллахтын барлыгын, бирлигин, даанышмандыгын бул макулуктар көрсөтүп келет. Бул акыйкаттарды дагы да терең түшүнө алуу үчүн Куранды бизге ачып берген тафсирлерди көбүрөөк окушубуз керек. Курандын биринчи түшкөн аяты бекеринен оку деген аят болбогонун унутпайлы. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.